Казакстанда алдыдагы 9 айында Алем Чекит Айыл жасалма интеллект борбору ишке киргизилет. Жаңы түзүм борбор калаада Digital Bridge 2025 борбордук Евразиядагы эң ири эл аралык технологиялык форумунун алкагында ачылмакчы. Бул тууралуу президент кайрылуусунун ишке ашырууга арналган өкмөт отурумунда айтылды. Премьер-министр санариптик кодекс жана жасалма интеллект жөнүндө мыйзам долбоорун тактоону тездетүүнү, Digital Казакстан концептуалдык документин иштеп чыгууну, жасалма интеллект жана санариптик өнүгүү министрлигин түзүү тууралуу президенттин жарлыгынын долбоорун киргизүүнү тапшырды. Президент атап өткендей мемлекеттик Президент белгилегендей, мамлекет башкаруу системасындагы санариптик ыкма жарандардын кызыкчылыгына шайкеш келишин камсыздап, ачыктыгын жана натыйжалуулугун эселеп арттырат. Массалык санариптештирүү диверсификация менен катар экономиканын комплекстүү түрдө жаңылууга жана Казакстанды дүйнөлүк аренада атаандаштыкка жөндөмдүү өлкө катары өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Өкмөт кайрылууда айтылган милдеттерди ыкчам аткарууга болгон күчүн жумшайт. міндеттерді жедел орындауға бар күш жігерін жұмылдырады.